Марлен Абдрахманович, урматтуу депутаттар, суроо Асылбек Шарбевич. Мен биринчиден ушу Марлен Абдрахмановичка рахмат айтам. Үчүн дегенде 7 жыл мурда мурунку чакырылышта Эркингүл Иманкожоева баш болуп биз ушундай мыйзамды сунуш кылганбыз. Бирок өкмөт каршы чыгып, анан кийин эми колдоого алынган эмес да. 7 жыл мурда. Эми өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр, 7 жыл мурда кабыл алганда бүгүнкү күндө ачыклаш керек да. Бул багытта ситуация кандай болмок да. Ошон үчүн азыр сиздерди колдоп кетүүгө суранам. Мен дагы демилгечилердин биримин. Буга чейин кеңешип анан кийин чыгарганбыз. Марлен Абдрахманович дегенде, үчүн дегенде бүгүнкү күндө ситуация адам беш бетер болуп калды 7 жыл мурдага караганда. Океандар ушул проблемага дуушар болуп атат. Полимердик материалдар океандарды бүгүнкү күндө кысып атат. Мындайча айтканда, океанда мындай жашоо дегендей башка нукка өзгөрүүгө кетип атат. Биздин көлүбүздү айтайлык, азыр буга чейин 2 маселе көл боюнча талкууладык. Көлгө дагы түздөн түз таасир этип турган бул мыйзам. Бизде да бүгүнкү күндө көлгө түшкөндөр, ачык айтканда пластикалык бутылка, полимердик материалдан пакеттерди баарыбыз эле жолуксак керек суунун ичинде. Макулсуздарбы? Эми азыркы күндө тез арада бул мыйзамды кабыл албасак, Кыргызстаныбыз келечекте Кудай билет кандай болот дегендей. Биз пакеттерден да тазалана албай атабыз бүгүнкү күндө. Жолдун боюн карасак, кетип атканда бардык жерде пакеттер учуп жатат. Мынакей. Чөп өсүп калса көрүнбөй калат. Кайра күздө, жазда көрүнүп калат. Аны тазалай албай атабыз. Ошон үчүн бир гана жол бар. Ошо 6-7 жылдан бери технологиялар аябай өнүктү. Азыркы күндө биздин деле айрым мындай ачыклаш керек, мындай патриоттук сезим менен айрым магазиндерде, айрым мындай супермаркеттерде жок болуп кете турган пакет идиштерди колдонуп атат бүгүнкү күндө. Алар бир аз кымбатыраак, бирок алар бар бүгүнкү күндө. Ошолорго шарт түзүп берсек, ошол багытта мындай биздин ички өндүрүш дагы камсыз кылып бере алат. Мыйзам керек анын үчүнчү. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, сиздерге суранып кетем, шуну колдоп бериңиздер ушу мыйзам долбоорун. Рахмат чоң. Анан мына бүгүнкү күндө Өзбекстан кабыл алды, Казакстанда дагы конопля дейбиз го биз. Ошол материалды бизде конопля жөнүндө өсүп отурат. Жок кылып атабыз жылда. Жок кыла албай атабыз десек болот да. Айрымда мындайча айтканда жерлерди көрсөтүп коебуз дегенде. Бирок башка түрдөгү мындай культурный дегенде башка сорттогу конопля бүгүнкү күндө сунуш кылынып атат. Ошонун ордуна ошол конопляны эксек, ачыклаш керек. Ошодон материал мына ушул пакет, идиш жок болуп кете турган бир жылда арзан даярдалат экен. Мына ушул мыйзамдарды кабыл алып берсек, көп нерсеге таасир этет. Чоң рахмат. Рахмат, Асылбек Шарбевич. Алмазбек Жумакович, сөз сизде. Марлен Абдрахманович, жакшы мыйзам, мен да колдойм бул мыйзамдычы. Бирок сиз айтып койсоңуз, башка мамлекеттерде барбы ушундай закон кабыл алгандар? Бизде могу СНГда, Евразэсте, анан тиги чет мамлекетте. Албетте, Албек Жумабекович, бардык европалык мамлекеттер уже алдын ала эле бир 10 жыл мурун эле муну баарын кабыл алып коюшкан. Керек болсо уже процессинде да көрүп атабыз. Ал эле эмес, биздин жаныкы соседтерибиз Казакстан, Өзбекстан болгон баары өткөн. Биз эле мына кеч калып атабыз да. Мына азыр эле Асылбек Шарбевич айтып кетти, 7 жыл мурун кабыл алып турган нерсени тилекке каршы мына азыр кабыл алып атабыз, бирок ушуну кабыл алып бериңиздерди суранабыз. Булар азыр киргизбейт полиэтиленде, анан өзүлөрү дагы чыгарбайт, э? Биз эми мынтип атабыз да, киргизгенге да чыгарганга да мүмкүнчүлүк бар, бирок сырьёнун башка сырьёдон кылыш керек. Жана биз айткан полимерден эмес, башка крахмал сырьёдон, жана башка разлагаться эте турган сырьёдон, пожалуйста, кыла берсин деп атабыз. Жок, Казакстанда уже кылбайт да ошолор. Казакстанда уже крахмалдан кылып атышыптыр. Толугу менен крахмал менен кетип атыптыр. Бул өтө зыян да, бул өтө зыян. Биз билбей атабыз. Магазинден мынтип эле берип атат. Керекпи, кереги жокпу? Бир кичинекей бир мороженое алсаң да ошону берет. Кереген пакет. Абдан жакшы мыйзам, мен колдойм. Рахмат. Эми бул жана магазиндер боюнча айтып кеттиңиз, бул жерде айтып кетейин, жөнөкөй пакеттер 2-3 сомдон сатылса, бул крахмал менен жасалгандар болгону бир 2 сомдон кымбатыраак болот. Бирок мен ойлойм, бул бардыгыбызга керек нерсе. Мамлекетибизге, элибизге, керек болсо жөнөкөй адамдарга кере турган нерсе да бул. Рахмат. Рахмат. Мирлан Сабекович.